Жайкы лагерде күнүнө ар бир кишиге 40 грамм кумшекер керектелет. Лагерде 166 киши бар болсо, канча килограммдык кумшекердин пачкасы күнүнө керектелет? Демек, маселенин шарты боюнча 166 киши бар экен лагерде. Жайкы лагерде ар бир киши 40 граммдан кумшекер керектелет күнүнө. Демек, биз күнүнө канча килограммдык кумшекердин пачкасы керектелгендигин табуу үчүн 166 кишини ар бирине 40 граммдан кумшекер керектелсе күнүнө, демек көбөйтөбүз. Түрүндө көбөйтөлү 166-ны разрядтар боюнча бөлүп, демек 4000 40-ка көбөйтсөк, 60-ты 40-ка көбөйтсөк 2400. 6-ны 40-ка көбөйтсөк 240. Таблицадагы сандарды баардан кошсок 6600 40 деген сан келип чыгат. Мындан ар бир күнү 6240 грамм кумшекер керектелет экен. Ал эми кумшекердин пачкасы 1 килограмм болсо, анда канча пачка керектелет күн? 1 килограммды биз билебиз. 1 килограммда 1000 грамм. 1640 граммды 1000 бөлөбүз килограммды табыш үчүн. Демек, мындан 6 бүтүн 1000ден 640 640 килограмм келип чыкты. Демек, жообубуз күнүнө бир пачкада 1 килограмм болсо, анда 6 пачка жана 640 грамм кошулат. Демек, жообубуз 7 пачка күнүнө пачка шекер керектелет.